1 апрелден тарта өлкө аймагындагы чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу иштери башталды. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Анда армян, абхаз номерлүү унааларды каттоого жалпысынан 6 ай убакыт берилген. Унааларды мыйзамдаштыруу жалпысынан 3 этап менен өткөрүлүп, алгачкы этабында укук белгилөөчү документтери болгон унаалар мыйзамдаштырылат. Бирок азыркы күндө Ош шаарынан бир да машина каттоодон өтө элек. Ушундай анан бүгүндөн баштап биз күттүк. Пока эч ким кайрыла элек. 6 жаран келип бүгүнкү күнгө чейин кайрылды. Кандай болот жол жобосун сурап кайра кетишкен. Биз ал деген экинчи этапка туура келген транспорт каражаттары экен. Аларды биз жана аккредитациядан өткөн лабораторияга жөнөттүк. Ошол жерден өтүп, жана көбөлүктү алып келсе, ошого карап биз анан биринчиде лабораториялык көбөлүктү алып келгенден кийин биринчи кароодон өткөрөбүз. Планшеттер менен текшерип, анан кийин келип документтерин тактап, анан милдеттенме алабыз. Легалдаштыруу иштери мамлекеттик агенттиктин бардык аймактык башкармалыгында жүргүзүлүп, унаалар төмөндөгү талаптарга жооп берүүгө тийиш. Аккредитациядан өткөн лаборатория тарабынан берилген транспорттун коопсуздугу тууралуу көөлүк унааны сүрөткө тартуу менен визуалдык кароо жүргүзүлөт. Белгиленген формадагы арыз, айдоочунун паспорту, транспорт каражатын каттоо көөлүгү, транспорт каражатына менчик укугун ырастоочу документ, транспорт каражаты издөөдө эмес, күрөөгө коюлбаган, үчүнчү жактар талашып тартышпаган, камакка алынбаган жана такси катары пайдаланылбаган жөнүндө милдеттеме, чек арадан өткөндүгү тууралуу көөлүк ал жок болгон учурда транспорт каражатын ташып келүү күнү 2024-жылдын 31-декабры болуп эсептелет. Каттоо үчүн төлөнгөн жыйындардын квитанциялары, атайын бланктар жана каттоо белгилери, мыйзамдаштыруу үчүн 100 000 сом төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция. Сырттан кирген унаалардын бардыгы бажы төлөмүнөн толугу менен бошотулган, бирок унаа ээси мыйзамдаштыруу үчүн мамлекетке 100 000 сом төлөөгө милдеттендирилет. Бул сумма кыймылдаткычтын көлөмүнө жана унаанын чыккан жылына карабастан аныкталган. Ошондой эле Кыргызстандын аймагына 2024-жылдын 31-декабрына чейин кирген транспорт каражаттары гана мыйзамдаштырылат. Азыркы күндө армян жана абхаз номерлуу унааларды легалдаштыруу боюнча ведомстволор аралык жумуш топ иш алып барууда. Жумуш топ тарабынан иштелип чыккан долбоордо төлөнүүчү эсептик көрсөткүч бул бажы төлөмдөрүнө эч кандай тиешеси жок. Ал эми эсептик көрсөткүч бул Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигине тиешелүү ченемдик укуктук актылардын негизинде иштер жүргүзүлүүдө. Мыйзамдаштырылган унаа ээлерине 10-аймактын номери менен ыйгарылат. Бул унаалар мындан ары эликтен ажыратылбайт жана Кыргызстандын чегинен тышкары экспортко чыгарылбайт. Такси катары да колдонууга уруксат берилбейт. Ага катар айдоочу берилген маалыматтардын аныктыгы жөнүндө милдеттенмени толтуруп, бардык жоопкерчиликти өзүнө алуусу кажет. Милдеттенме алганда ал жерде бул транспорт каражаты издөөдө жок болуш керек, жок тууралыгында укталгандыгы жок болуш керек, камакка алынган эмес, күрөөгө коюлган эмес, үчүнчү жактар менен мындай каласа бересе эмеси жок болгон жок. Ошого мен өзүм кийин жооп берем деп тийиштүү органдар кокус чакырып эме кылса, ошого мен өзүм кетип башым менен жооп берем деп милдеттенме алат дагы. Ошонун негизинде биз бул машиналарды каттоого алабыз дагы. Каттоого алып, анан бизге атайын 10-регион деп номер бөлүндү. Ушул транспорт каражаттарына 10-регион деген номер беребиз. Медер Женалиев 2 жылдан бери армян номерлүү унааны айдап келет. Ал өлкө башчынын армян абхаз номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыгы чыкканын угуп кубанган. Деген менен аталган транспорт каражатты мыйзамдаштыруу кыйынга туруп жатканын айтып, коюлган баа карапайым айдоочулар үчүн кымбат экенин билдирди. Мындан сырткары 10-аймактын номерин берип, сатууга жана ээсинен башка жарандардын айдоосуна уруксат берилбегени да туура эмес экенин кошумчалады. Азыр мамлекет коюп берген шарт боюнча 100 000 бизге бир аз оорчулук келип атат. Армения номер мингендердин баары эле карапайым эл, полный эле ушуну менен тирчилик үзөт да, биздин ушу машина менен эле тирчилик үзөт. Ошо 100 000ди бир аз жеңилдетип берсе, бир аз кичине хотя бы 50 000ге чейин түшүрүп, жок дегенде ушу жанагы бир адам минет деп атпайбы? Ошону неме кылып берсе, тууган урук минсин. Мисалы үчүн эртең мен өлүп калсам, ким минет машинаны, туурабы? Эч ким мине албайт да. Ошон үчүн хотя бы тууган уруктан минсе жакшы болмок өзү. Жана 10-регионду берет деп атпайбы? Сата албайт дагы аны деп. Биз эми разыбыз дейчи 10-регионго. Просто жана жакындарыбыз мине албагандар туруп болбой атат да.
Мамлекет тарабынан бекитилген бага унаа ээлери наразы болуп жатышат. Алар такси катары айдаган айдоочуларга оор келип жатканын айтышып, бул процессти жеңилдетүүнү суранышты. Кымбат баадалын алганбыз. Мисалы үчүн мен өзүм машинамы $15.000 акчага алганмын да. $15.000 левый руль кыргызстандык деле машина алсам болмок эле. Биз бул машиналарга кызыкканыбыз техникалык абалы таза болгон үчүн, Япония жабык болгон үчүн ушул машиналар таза болууну биз алдык элек. Ошого байланыштуу мен оюмча эми мамлекетибизден суранат элек, болушунча эртелетип, жеңилдетип берсе жакшы болот элем. Мына чет өлкөгө чыгыша мүмкүн эмес кылып коюптур да. Кыргызстандын ичинде эле айдап өскенде бир жерге бирдеге уруксат берсе жакшы болот деп ушуну сурап калат элем. Каражат сиздерге кандай Каражат эми өтө деле көп да. Биз эми кымбатка алып алганбыз. Майла жок эми эмне кылабыз? Киребиз экен. Белгилей кетсек, чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу 1-октябрга чейин жүргүзүлөт. Учурда Кыргызстанда, Армениядан, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15.000 унаа бар. Анын көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинип, дээрлик 90%-нын документи жок. Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок соңку жылдары Армения, Абхазия, Грузия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер киргизилип жаткан. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, ОШ ТВ.